Буга чейин ушул эмеге чейин видео тарткандан мындан кийинкисине азыр эме кылып атам. Биз азыр бул жерде сайтыбыздын негизги канча баракчасы болот, биринчи сайтка киргенде биринчи ачыла турган сайт кайсысы болот, ошолорду белгилеп алабыз. Бул жерде биринчи эле ViewSpy main приложениябыздын ичинде ViewSpy'да биринчи ачыла турган Home HTML деген баракчабызды бияқта регистрация кылып алышыбыз керек. Мен бияққа жазып койдум да уже. Dev Home request кылып return render кайрадан Home main ичинде Home'го бар депчи. Биз эми мунун үчүн биринчи Home HTML баракчасыны негизги сайттын URL-сынан биз эметип алайлы. Бияктан каттап алайлы да. Анда мындай кылабыз. Биринчи patch'тан include чакырабыз. Андан кийин patch include иштетебиz. Include андан кийин main ичинде URL'сты керек. Space негизи жол ушул да. Так, жок. Ушундайча эле муну эме копиялап туруп, могу жерде мен URLs ачып алдым эле, кайрадан башынан жасайын. Main ичинде дагы бир URLs деген неме жаратабыз, бош. Бияктагы немени копияладык полностью. Негизги URL'стен копияладык. Могу URL'ска алып келип жабыштырабыз. Бул жерде бизге админ кереги жок. Бunda кереги жок бизге. Patch include'дун да кереги жок бизге. Бизге home'ду жазып алайлы. Patch негизи ушундай болду. Бул жерде home'ду views'тан home'ду чакырышыбыз керек. Анын үчүн да views import home дедик. Так. Бул жерде эмнеге админди өчүрүп салайлы да. Админди өчүрүп салдык. Болду. Так. Кылдык. Регистрация кылдык. Эми Home HTML баракчабызды main ичинде түзүп алышыбыз керек. Onun үчүн main ичинде бир папкага жасайбыз, түзөбүз. Template'дин ичинде дагы main деп дагы бир папка түзөбүз. Template'дин ичинде main'ин жанына дагы бир layout деген папка түзөбүз. Могу layout'ты layout'ты мен кийинчерээк дагы түшүндүрүп берем эмне үчүн экенин. Layout. Так, main'ин ичинде эми HTML баракчабызды түзөбүз. Home
Паракчабыз HTML фонду деп атабыз да. Так, бул жерге салам дедик. Юста ката жок, main'de ката жок, главный main'de ката жок. Эми иштетип көрөлүчү муну. Так. Manage by run server дедик. Биздин баракчабызда азыр салам деп чыгыш керек да негизичи. Мына жерге салам деп жаздык го коддун ичинде. Ката жок, иштеди. Так. Салам. Home баракчабыз иштеп атат. Эми бул жерде эмне кылабыз? Биз эң негизги ачыла турган баракчабызда бир темплейт жасап алышыбыз керек да. Анын үчүн Bootstrap'tan bir template алалы. Так. Bootstrap getting started. Action. Separate starter template бар экен. Starter template. Bootstrap'tan башынан көрсөтөйүнчү сизге. Bootstrap сайтына киресиң. Докустун ичине киребиз. Биз просто муну колдо жазсак да болот, бирок даяры бар да бул жердечи. Кереги жок да, убакыт өлтүрүштүн мааниси жок. Байтта starter template бар бир. Starter template'ти көчүрөбүз. Layout'un içinde base деген bir HTML. Base деген bir HTML yaratışımız gerek. Onun için onu bardına uçup durup Bootstrap'tan alганыбызды бул жакка жабыштырабыз да. Ошондо так. Hello, that's script. Бул жерге чейин. Келтирбе template'ибиз. Жок, биз layout'ты иштете элекпиз. Так, hello world dedik. Бул жерге Bootstrap'tan да бирдеки алып келели. Bootstrap'tan ne yapsak bu? Content'ten. Content. Komponentin içinde bir nav alıp geleli. Nav bar alıp geleli bir. Bir nav bar alıp geleturgan bolsak. Nav bar деген linkteri bul. Ana mına okşagan bir şunu alıp baraylı. Besteli. Эми биз бул layout'ка базовый bir эме жасап алдык да. Азырчы bir базовый сайт жасап алдык да, template жасап алдык да. Бул биздин бардык баракчаларыбыз ушу базовыйдын түбүн астыда иштейт. Кантип азыр көрсөтөмүн. Так, базовый кылдык. Блок контент дели могу жерге. Content. Блок класс яка. Блок дели. Эми
Так. Эми базовый сайтыбыздын ичине жок. Базовый ичине бир блок жок. Эмени жака базовый сайтыбызды бул жакка чакырышыбыз керек. Layout'un içinde base.html чакырабыз бул жака. Могу сайт, могу база сайтыбызды бул жака чакырабыз. Анан мынау кол менен эле жазайынчы. Көп аралаша бербей. Так. And blog. Nima жерге? Salam. Yazakçı. Эми Home'un içine layout'un içindeki bazanı çakırdık. Bazanın bu content end block degen mo жерine kelip düşüş gerek de. Hazır onda bir sızık kılıp koyup düşünüktü oluştursun geç. O sızıktın tüyüne kelip düşüş gerek de. Так. Это перезагрузить. Келди. Hello World. Salam. Так. Home future pressing label deydi. Bunu kıskası bizdin bazı bütün salam dep pekir жазып турбуз. Неме деп эле койчу мына. Home'du. Biz bu home dep koy. Home oldu. Yani bunu içine körüktöndürüp koysak da болады eкен. Bazılarının içinde tak navbar container fluid деген bootstrap'ta mo tüyüne чейин деген да. Mo экранның бул учуна бул учуга чейин кеңири жайыл деген сөз да. Мен fluid'ти алып салдым. Азыр көрөбүз кандай болуп өзгөрдү. İşte ortaga keldi. Ошондо так. H1 Солайла. Так. Блок. Где-то if açıp koyayım. Bir kişine bunu hazır. Kişine içine tartipke kelip kaldı da. Эми biz misалы
Бул биздин home эмебиз болуп калды. Ошондочу home баракчабыз болуп калды. Home'га бул жерде так. Link берип көрөлүчү. Азыр 1 мүнөт. Биз home'га bir link берип көрөлү. Так. URL main'in içinde home main is not listed namespace deydi. Not registered dedi. Main'in içinde registratsiya болгон эмес деп атат. Түшүнбөй калдым. Так, URL-ды home. Neyse. Эми башка ар бир баракчабызды ушинтип эметебиз, түзөбүз негизичи. Мисалыга азыр так, кайсы баракчабыз бар эле? Home. Дагы биз мисалыга бул негизги сайтыбыз. Биз дагы бир негизги баракчабыз, дагы бир баракча түзө турган болсок, анын атыны контакт дей турган болсок, бул жакта request кылдык. Андан кийин main URL'га кирип контакт кылышыбыз керек. Контакттын дагы немесине жасап алайлы. Контакт аты деле контакт болсун. Чакырдык. Бул жака HTML баракчабызды дагы түзөлү. Контакт тест кылып салдым, анткени ушул эле нерселерди бул жакка жазабыз да. Эмеге контактчы. Анткени контакт дейли. Анткени кийин эмне толтура турган болсок, блок контент менен энд блоктун ичине жазышыбыз керек да.
Контакт кылайлы. Так, эми BS'га барып, так, могу жерде контакт алмаштырсак, могу жерге URL, жок. URL main contact десек. Так. Көргөн жок. Бүгүн үчүн жүктөп атат. Так, main is not registered namespace дейді. Так. Main URLs. Biz app name onu регистрация кылбай койгонубуз үчүн ушундай ката берип атат да. Main. Ар бир негизги ар бир приложенияда Django'da ар бир ачылган старт кылынган ар бир приложенияда URL'сте app name'ди бияка регистрация кылышыбыз керек. Ошон үчүн ката берип атат да жанатан беричи. Эми кирип көрөлү. Кайрадан. Көрөлү. Азыр ката бербеш керек болчу. Мен моуну main'ди туура эмес жерге жазып алыптырмын. Анткени URLs пайдын ичине жазып алыптырмын да. URLs пайдакы URLs'ка эмес, main'дин ичиндеги URLs'ка жазышым керек да. Main'дин ичинде URLs болуп турбайбы? Ошол жерге namespace'ти так. Так, эми ката бербеш керек. Азыр перезагрузка кылайлы. Так. Эмне үчүн дагы эле бирдекелер болуп атат. Control check. Контакт. Просто. Юста. Юста болот. Так. Ката берген жок. Мисалы, контактка бассак, контакт баракчабыз келди. Home'ду биз жазып элекпиз, Home'ду дагы жазып коеюн. BS'те URL main'in içinde home dedik. Перезагрузка кыл. Так. Шашпай жасаш керек да, шашып кетип ката кылып атам. Так.
home not found. Reverse for home not found. Home is not a valid function or pattern name dedi. Çok. Emnege munda kata berdi. Tak, tak home'du. Biz home da öyle yazalım. Bak. Keldi home'umuzda. Home çıgatat. Kontakka kontak çıgatat. Şunu menen endi kalgan бүт баракчаларыбызды ушул эле жол менен биринчи view'sta request'ибизди жасап алабыз бул жерде. Андан кийин URL'да жолун көрсөтүшүбүз керек да.